Саламатсыздар урматтуу Говориту сайтынын көрүүчүлөрү. Улуттук энергия холдинг компаниясы электр энергиясын үнөмдөө үчүн кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун тышкы жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буга Бишкек шаарынын тургундарынын ою кандай жана ошондой эле электр энергиясын үнөмдөө үчүн эмнени сунушташат жана эмнеден баш тартууга даяр сиздер менен чогуу сурамжылоо кылып көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Bagı afişalar geçinde kuyup durgan afişalardı afişele hem şaardın körkeni öçürüşke kanday men oyloyum bul tur emes. Birinciden, ikinciden murdarak çoğundar oylanış kerekler. Şu kelvele suvdun rezervine çeşilet bu mesele. Hazır bak Toktol geçinde su az, o sevet. Anan keyin keçinde öçürgen bul men ötele, ötende karşımın öçürgenge. Emi otur emi elektrik enerjisini үнөмдөө үчүн кышкы даярдык көрүш керек тагын элди багы төрдү көпүлүү багы отун көпүлүүгө өткөрүш керек. Ошол жарнактарды өчүрсө болот. Анан үйдүн ичинде тиричиликтин кээ бирөөнүкүндө жаш бала бар, кээ бирөөнүкүндө картан киши бар. Алар өчүрбөш керек. Ама бул жарнактарды өчүрсө болот го, экономдосо болот. Elektrik enerjisini үнөмдөш керек да. Жана жаркырат жаба барбай. Туура эле? Эми эконом деген жакшы нерсе болот. Кай жерде болбосо, бул үйдөн чыксаң тигил үйдү деле өчүрүп турсаң, бул эконом жакшы болот. Эми бул бир киши үчүн эмес, жалпы Кыргызстандын келечеги үчүн жалпы өзүбүздүн эле экономикабызды өнүктүрүүгө бир аз да болгон кошумчабыз деп эсептейм да мен. Анан айрым жерлерде өтө эле капкараңгы кылып тастаган да болбойт. Себеби азыр замана саатта өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондой эле учурда тиешелүү жерлер күйүп турса дегенде эле жакшы. Анан бул отражать этип кошумча берип аткан ал светке тиешеси жок деп ойлойм мен оюмча. Эми эмнеден баш тартыш керек? Просто баш тартуу даярсыздар эмес. Баш тартууга экономдойм деп ишенелгим келбейт. Эми сөзсүз түрдө жылуулук бергенге дагы аракеттер болуш керек. Көмүр камсыз болуш керек, газ менен камсыз болуш керек. Андан кийин анан баары болуп турса да чек-чекеси менен үнөмдөө өзүбүздүн милдетибиз. Муну милдет катары гана ар бир адам кабыл алышын сурайм да мен ошо. Эми, конечно, өчүрбөгөн эле жакшы дечи, анан эми момундай акыбалда болуп атса, момундай положениялар эме болуп атса, эми андай деле режимге мурун деле ушундай башыбыздан өткөн да. Өчүрүп эле канча эметип жүргөнбүз. Анан эми кичине чыдап койсо деле болот го деймиз элечи. Электропотреблениени азайтыш керек, анда газга өтүш керек, анда газ менен колдонуш керек көбүнчө. Мисалы чайнек, электрочайнек, микроволновки ушуларды. Айла жок. Ооба, айла жок ушулардан эметиш керек, анда баш тартыш керек. Билбейм, мен азырынча эчтеке деп айта албайм, потому что шаарда аз эле болду, бир жума эле болду жашап атканым. Андай бирдекелер эле пока замечание боло элек да. Көрө элекмин. Мисалы, свет экономдоо үчүн эмнени сунуштайсыз? Кандай кылса мындай эконом болот? Лучше экономдоо эле, наоборот, ошого бизге элдерге комфорттуу болмок мамлекет. Билбейм эми кандай сунуштар, эми баннерлердин жарыктарын өзү негизи тамызбай эле коюшат. Эми ал жакта биздин суу тартыш болуп жетишпей аткандан кийин, бирок мына көчөдөгү жарыктарды слабыйраак кылып, бир аз эмерээк кылып тамызса болобу дейм да. Самый главный мына үйдүн жарыктары өчпөш керек. Башка немелерин биздин колубуздан эмне келмек эле. Жанагы үйдүн жарыктарынан эч кандай эконом болбош керек, по-моему. А если баягы отопительный сезондо жылуулук келип атса, биз электрический печкаларды сайбашыбыз керек. Эми анда билбейм, эме болобу болбойбу, ага эч кандай мен айта албайм.